Негизи эле бизди бул жерде тааныбагандар мен биринчи жолу көрүп аткан адамдар дагы отурат. Ошондуктан өзүбүз жөнүндө кыскача маалымат айтып кетели. Менин атым Мира Жолдошева. Жана Дариха Асанова сиздерге ушул эки экспертпиз, экөөбүз тең. Өзүбүздү бир аз тааныштыра кетели. Мен Кыргызстанда жашайм. Үйдө отуруп эле балдарым караганча эле үйдө отуруп акча таап келем телефон аркылуу. Эң алгачкы кадамыбыз экөөбүздүн тең 2019-жылы башталган. Ошол мезгилден эле биз майда барат нерселерден баштаганбыз. Барган сайын жанагы кызыгуубуз артып, аракетибиздин артуу менен мына ушул күнгө жеттик десек да болот. Негизи чындыгында эле телефон жана интернет болсо эле бул жактан акча тапса болот да. Мисалы азыркы учурда онлайн аркылуу көптөгөн жолдор менен акча таап атышпайбы? Алардан дагы биздин өзгөчөлөнүп турган өзгөчө система бар. Аны бир аздан кийин айтып беребиз сиздерге. Кандай жолдор менен акча табабыз? Чын эле табабызбы же жөн эле болбогон сөздөрдү сүйлөйбүзбү? Ошону өзүңүздөр таразалап чечесиздер деген ойдомун. Мен Кыргызстанда жашайм, Дариха болсо Россияда жашайт. Жолдошу иштейт, өзү үйдө отурат, эки баласы менен. Балдарын караганча ал дагы телефон аркылуу акча таап, үйдө эле акча таап иштейт да. Көрдүңүздөрбү кандай сонун мүмкүнчүлүк. Мен деле бул жакта айылда кайын журтка кызмат кылганча, бул жакта балдарымды караганча эле кошумча акча таап иштеп келе жатам. Бул иш аракеттердин баардыгы бизден нолдон баштаганбыз. Экөөбүз тең бир адамдар мисалы ушуну үйрөн, мындай болот, андай болот деп бизге эч ким үйрөткөн эмес. Биз баардыгын өзүбүз жон терибиз менен сезип, өзүбүз жыгылып, туруп, чалынып, ар кандай урунуп, кагынып отуруп ушул опыттуу болдук десек да болот. Ушул бүгүнкү күндө мисалы тапкан кирешибиз жанагы Кыргызстандагы орто айлыктан дагы жогору десем болот да. Эми бул нерселерге негизи адамда аракет болсо гана, анан мындай каалоо болсо гана жетет экен да. Менде мисалы каалоо болгон башында 2019-жылы баштагам деп атпаймынбы? Ошол жылдары мен күнүнө хотя бы 200 рубль тапсам деген каалоо болгон да. Анан кийин ар жактан изденип отуруп, өз алдынча изденип отуруп, мен ошол күнүмдүк планым 200 рубль болчу да. 200 рубльдү таап, анан кийин минимум дегенде 200 рубль таап, анан өзүмө келчүмүн да. Анан барган сайын ал 200дү 300гө, 300, 400, 500 кылып көбөйттүм. Күнүмдүк планымычы. Менин күнүмдүк планым 500 рубль. 500 рубль табышым керек. Анан кийин бүгүнкү күнүм ошо менен иштебей койсом деле болот деген ойдо болчумун да. Азыр эми Кудайга шүгүр, андан кийин 2-3 жыл өтсө дагы, 3-4 жыл өтсө дагы мына азыркы күндө күнүнө мен жок эле дегенде мен 1000 сом же 1,5 миң сом табышым керек дейм да. Ошол немени планды аткарам. Сөзсүз түрдө аткарам. Таппай калсам бир айласын таап иштеп, анан кийин бүтүрүп деп анан кийин бүтүрөм да. Күнүмдүк планым аткарылды депчи. Минимум бул минимум сценасын айтып жатам мен сиздергечи. Негизи бул жактан биздин өзгөчөлөнгөн жанагы система бар дебедимби? Азыркы учурда өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, Instagram, TikTok'тордон көрүп жатасыздар. Инфобизнес, кара суу, дордой, Кытай болуп кетти көбү. Бирок тилекке каршы бизде андай эмес. Биз иштеген система бул криптовалюта, анан без вложения. Без вложения деген бул жаныбыздан вложение, акча салбай, наоборот, биз
бул жактан сайттардан, платформа, тиркемелерден, боттордон, кыскасы могу телефондон акча табабыз да. Жаныбыздан бир сом акча кетирбейбиз. Бул жака вложение кылып салбайбыз. Но бул жактан кандайдыр бир шарттарды аткарып, тапшырмаларды аткарып, бул жактан наоборот биз өзүбүзгө акча чыгарабыз, акча табабыз. Дагы бир варианты бул криптовалюта аркылуу. Криптовалюталарды бекер алсаңыздар дагы болот. Биз сиздерге маалымат берип эле келе жатабыз. Бир биткоин азыркы учурда 30 миң, 31 миң, 29 миң доллар болуп жатат. Долларга караганда. Көрдүңүздөрбү? Ушундай биткоин таппасак дагы биткоиндун өзүнүн жанагындай биткоинден башка дагы криптовалюталар бар. Азыркы учурда дүйнө жүзү боюнча 30 миңдей криптовалюта бар да. Биз ошолордун бекер жолдору менен тапкан системасында иштейбиз. Чындыгында бул жактан бекер криптовалюта тапсак болот, ал бизге түшөт, өздөрүнүн шарттарын аткарабыз, анан кийин кошелекке түшөт, кошелектен биржага листинг болсо биржага сатып, анан сомго айландырып акча кылып алабыз. Сонун нерсе, бул. Андан сырткары биз көбүнчө без вложенияга басым жасайбыз. Вложение менен деле анча-мынча рисковать этип иштейбиз, бирок вложение менен иштеген иштерди биз эч кимге үйрөтпөйбүз. Алар жөн гана видео тартып YouTubeга киргизип коюшубуз мүмкүн, группаларга жөнөтүп коюшубуз мүмкүн, бирок эч кимге буга чейин үйрөткөн эмеспиз. Вложение кылып иште, акча сал, каттал депчи. Биз только без вложения акчаңды кетирбе, мындай шарттарды аткар, анан кийин бул жактан акча таап иште деген гана ишти мындай ошондой гана максатыбыз бар да биздинчи. Чындыгында бул жактан көп эле жакшы акчаларды таап алдык. Тапса болот негизи. Үйдө отургандар дагы мындай иши бар, иштеген адамдар бар го, ошолор деле мисалы бош убакытта кирип баскылап шарттарын аткарып коюп кошумча акча тапса болот. Эч бир шылтоо издебеш керек да адам баласычы. Мисалы бизде сериал көргөнгө же бир передача, телевизор көргөнгө TikTok, Instagramда отурганга убакыт бар, ошолорду секинден кыскартып, бул жактын ишин үйрөнүп, бул жактан акча тапсаңыздар кошумча. Мисалы акча кимге гана керек эмес, азыр баардык эле акчага муктаж, баардык нерсе акча менен бүтүп атат көп нерсе. Ошондуктан кошумча доход бизге сөзсүз түрдө керек да, айлыкты карап эле отура бербеш керек, кошумча сөзсүз бир жактан акча булагы келип туруш керек. Ошондуктан кошумча иштесеңиздер болот негизи бул жактачы. Куру сөз болбосун, биз азыр чындап эле жанагы тапкан акчаларыбызды стористен көрүп атсаңыздар керек, сториске жүктөп эле атабыз, Бүгүн дагы мисалы кече бүгүн жүктөлдү. Дариха сүйлөй бер. Саламатсыздарбы? Мен ошо Дариха Асанова. Мен дагы ушул интернет тармагында 2019-жылдан бери иштеп келе жатам. Ушул тармакка биз Миража экөөбүз ошо бир группада, ушу без вложения деген группа бар болчу. Ошол группадан экөөбүз таанышканбыз. Ошол жакта биргеликте иштечүбүз. Бири-бирибизден ошол 2019-да менен Миража бир аз баштараак баштаса керек. Мен бир аз кечирээк киргем. Мен кирген убакта уже Миража иштейт болчу. Эң көп акча тапкан Миража болчу да. Эми ошол убакта Миража азыр айткан боюнча 200 рубль деп айтып атат. 200 рубль ошол убакта билбейм, үйдөн акча тапкан үчүнбү, мага аябай чоң көрүнчү да. Ой, телефондон тапса болот экен да деген ой болуп ошондой болчу. Андан кийин биз бир жаңы без вложения эле ошо адам каттап иштей турган жумуш чыккан. Ошондо биз аябай жакшы иштегенбиз. Балким бар араңыздарда иштеп калгандар болсо керек, 5 евродон берчү. 5 евродо ошол убакта
евро, USDT, доллар ушулар боюнча толук маалыматтарды ошол убакта ала баштаганбыз, ошо евро сайт аркылуучу. Анан ал еврону долларга алмаштырып, анан долларды ошо Кыргызстандын бир эки эле жанагы карталарына чыгат болчу, ошого чыгарып алып, анан колго акча биринчи жолу кармадым да. Анан кармагандан кийин интернетте негизи биринчи жолу 1 сом болобу, 2 сом болобу, 100 сом болобу, 200 сом болобу, чыныгы акчаны кармап көргөндөн кийин анан кызыга баштайт экенсиң да. Анан кызыгып үйдө отурасың, Россиядасың. Анан кызыгып баягы сүңгүп кире баштадык. Сүңгүп кирип бир группада отуруп иштеп баштадык. Бирок өздөштүрө албай жүрдүм. Миражеге улам жазсам күлүп жооп берет. Ушундай кыласың деп. Бирок баягы кандай десем, түшүнбөйм. Миражеге сурайм, кайра жооп берет. Анан ушундай кыласың деп үстүрттөн айтып коет да, мындай сүйлөпчү. Бирок сүйлөп айтканда түшүнбөйт экенсиң да адам түшүнүү кыйын экен, баягы нөлдөн келген адам үчүнчү. Анан мен ошол евро сайтта иштегем, анын системасы бир аз башкачараак болчу, бирок без вложения жумуштарда именно задание аткарып рубль менен төлөгөн жумуштардын системасы бир аз башкачараак экен, ошон үчүн бир аз түшүнбөй аябай кыйналгам. Кыйналып анан ошол андай үйрөткөн адам жок, мынтип сабак берген адам жок. Анан ал убакта ошол группада бир 20-30 эле ошол адамдар бар болчу, ошолор чогуу иштечүбүз. Анан 1 сом табабызбы, 2 сом табабызбы, баардыгыбыз баягы скриншотторун жөнөтүп, анан мен мынча чыгардым, кайсы сайттан деп бири бирибизге бөлүшүп, ошондой кылып иштеп, ошо биринчи кадамдарды баштаганбыз. Анан биздин жумуштун өзгөчөлүгү жана Миражеде айтып кетти, инфо бизнес, Кытай, баягы азыр аябай тарап кеткен инфо бизнес, Кытай, таргет дегендерден булардын өзгөчөлүгү көбү сурайт да, ошондо биз Инстаграм ачабызбы, Инстаграм жүргүзөбүзбү, Инстаграмга сториске чыгышыбыз керекпи, Инстаграмдан курс сатабызбы силерге окшоп деп сурайт да. Эми окуп алып каалаганыңыздарды балким курс ачып сатсаңыздар деле болот, бирок не обязательно ошо курс ачып сатып акча таппайсыздар да бул жактан. Ошо бир задание, бир шарттары болот. Ошо телефондон эле эч кимге сунуштабай, реферал каттабай деле мындай телефондон эле заданияларды аткарып, негизи без вложения дегенде ошол акча салбай, өзүнүн шарттарын аткарып акча тапсаңыздар болот. Себеби биз ошол жол менен таап келе жатабыз. Айтып атпайбызбы, биз баштаган убакта бизде деле антип акча салып иштегенге бизде мүмкүнчүлүк болгон эмес. Биз деле ошол жаңы турмушка чыгып, жаңы жашоо, турмуш дегендин даамын татып, анан турмушта ошо ар кандай турмуштун муштарын көрүп, кыйналып, анан ушул акча керек да, акча керек. Жолдошуң жалгыз иштесе, жок дегенде продуктага акча табайын, жок дегенде эшикке чыкканда балдарым ойноткондо кичине шириндик алып берейин деген ойдо баштаганбыз. Анан барып бул жактан акчасынын даамын таткандан анан кийин баягы чын эле акча тапса болот турбайбы деп анан кызыгып иштеп баштадык. Без вложения баштадык. Андан кийин криптовалютага өтүп, анан азыр экөөнү бир чогуу алып келе жатабыз. Негизи эле интернеттен акча тапса болот. Көп үчүн жомок кантип эле депчи, кантип эле ошону баскылап койсо акча берсин, же болбосо бул турган цифра бул кантип эле акча болсун депчи. Бирок тапса болот. Азыр сиздерге ошол сайттардан кандай кылып акча табабыз, анан чын эле акчасы чыгабы, ушуларды жанагы көрсөтүп берели. Кошелекторубузду ачып алайлы, себеби мындай экран менен жандырып турганда кошелекторго доступ бербейт. Мен азыр ачып, анан кийин экранын жандырам.
Азыр менин экраным көрүнүп атабы? ооба. Бул Payer деген кошелек. Биз без вложения жумушунда ушул кошелек колдонсок болот. Ушул жака акча чыгарып болот. Азыр ким жаназын жандырып алды, суранып өчүрүп туруңуздарчы. Мына Акусус деген камераңыздарды өчүрүп турсаңыздар. Мисалы үчүн ушул 13.000 акча турат. Ушул бул жөн гана акча эмес, бул сом кылып чыгарып кетүү бар. Мага аябай бирөөнүн биякта угулуп тоскоол болуп атат. Чыгарып кетүү жолу бар. Бул жактан биз историябызды көрсөк болот. Мынакей, кызыл болгондор булар чыгып кеткен акчалар, а бул жашыл болуп тургандар мынакей 3 рубль, 5 рубль, мына 122, 5, 400, 119, 125, 112, 400, 129, 115, 129 ушулардын бардыгы ушу без вложения жолу менен келген акчалар. Анан ушулар топтолуп отуруп, мына ушу жыйынтыгы бул 13.500 тапсак болот. Бул лайткоин түрүндөгү акчаны мен крандардан топтойм. Бул долларды сайттардан чыгарам. Рубль менен төлөгөн сайттар бар, ошолордон чыгарсак болот. Анан бул Binance'дын ишин көрсөтөйүн. Binance'дан биз көбүнчө доллар менен төлөгөн, доллар менен чыккан акчаларыбызды ушул жактан сомго чыгарып кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн Binance'да азыр ушундай 471 миң акча турат. Ушулардын бардыгын ошол 2019 жылдары ушундай акча табам, менин кошелегимде ушундай акчалар болот деп мен ойлогон эмесмин. Биз дагы блогерлердин видеолорун көрүп кызыгат болчумун. Ушундай акча тапса болот экен да, чын эле бул чыгат бекен деп азырда деле ойлоп аткан болуш керек. Бул чыныгы акчалар, бул чыгат. Бул акчалар чындап чыгат. Анан доллар менен ар кандай айрдроптордон, ушул айрдроптордон түшкөн долларларды ушул жакта колдонобуз. Ушу кошелекте. Бул Trustwallet деген кошелек. Мынакей, могу жерде Дариха деп жазылып турат. Ошо без вложения негизи акча тапса болот. Бир айда канча табасыңар деген суроолор болот. Азыр мынакей булардын бардыгы түшкөн акчалар майда, бирок топтолгон акчанын жыйынтыгын көрүп атасыздар. Ушул айда эле мынакей только майга түшүп кетмин. Июль айында ушундай майда акчалар менен мынакей июль 5-нде $512 чыган экен. Июль 5-нде ошол полный акчам чыгарып кеткен бул жактан. Аз топтолуп отуруп, сом менен көрсөтүп берейин. 35 миң. Бир айда ушундай акча тапса болот экен. Буну эми сиздерге мен 3 гана кошелегимди көрсөтүп бердим. Негизи без вложения иштегенде ар түрлүү, кээ бир сайттан бир кошелекке чыгат, кээ бир сайттан бир кошелекке чыгат. Көбүнчө өз алдынча баштагандар ушу акчаны чыгара албай кыйналышат да. Себеби аларда билим жок. Эч нерсени билишпейт, кантип чыгарышты билишпейт. Бир кошелекке чыгып алып чыгарат дагы, эми буну чыгардым, эми буну кантип сом кылып колума кармайм деп ушундай кыйынчылыктар болуп, ошол кошелегине чыгарган боюнча калып кетет, же болбосо ошол сайттын ичинде калып кетет. Мисалы үчүн бир кошелектин атын Advocash деп айтса, кээ бир адамдар Kiwi, анан Payer деле угат дагы, бул Advocash деп атат го, бул Advocash деген бул эмне экен деп, ошол кошелек жөнүндө билими жок, ошол кошелек жөнүндө билбейт. Анан акчасын чыгара албай, көбү ошол жактан кыйналышат да. Бизде ошо YouTube'дагы алып барабыз, ошол жерден сен айткан кошелектин ссылкасын берчи, же болбосо сен айткан кошелекке кандай кылып кирем, же болбосо ал акчаны чыгардым, эми кантип чыгарып кетем деген ушундай суроолор болот. Ошонун баарына кичине наставник болсо, колдон жетелеген адам болсо жетүү
бир аз сиздерге убактыңыздарды үнөмдөйт да. Убактыңыздарды үнөмдөсөңүздөр болот. Биз 2 күн мурда ошол жана бекер жолдор менен акча табуу инструкцияларын берип, көбүңүздөрдү ошол өзүнчө бир баягы группага кошуп чыктык. Ошол жактан деле баягы видеолор тартылган даяр. Бирок ошондо дагы түшүнүшпөй сурашып атты да, кандай кылам, мен мына email деп атат го, email деген эмне деген суроолор болуп атат. Азыр бизде көбү ошол email деген эмне деген, ошо emailди дагы билбеген бизде адамдар бар экен да. Анан баягы биз азыр баардык онлайн болуп аткан заман. Ошондуктан бул тармакка барып келечекте баарыбыз киребиз. Баарыбыз роботтор иштеп баштайт азыр башка мамлекеттерде. Баягы биз кылып аткан жумуштарыбыз, биз кылып аткан кесиптер бара жок болот да, ордуна башка жаңы кесиптер пайда болуп баштайт. Ошол убакта бир аз эртерээк онлайнга келбесеңиздер, бир аз кыйналып калышыңыздар мүмкүн. Ошол ким онлайндан акча таап көрдү эле? Ошо суроону берейинчи. Ким онлайндан акча таап дамын татып көрдү эле? Же болбосо ким онлайндан акча таап чыгарып, бирок баягы кошелекке чыгарып, бирок сом кылып чыгара албай калган? Же болбосо ким онлайндан иштегенге аракет кылып, сайтта акчасы калып кеткен? Мен иштеп көргөм. Жакында эле чыгардым. Анан көп эле мына телеграм группалардан ушуна сиздер айтып аткандай без вложений, жана заработок деп иштеп, рубль бир нерселерди кылып, бирок чыгарганда 5 досуна поделить ушундай бирдемелер болуп эле кайра чыгара берет экен, поделить этсең делечи. Ошентип чыгара албай калган учурларым көп болду. Андай мындай да, сиз айтып аткан нерсе азыр проекттердин баардыгы эле сизге акча төлөп бербейт да, мен шартыма аткардым депчи. Андай скам проекттер, мошеннический проекттер абдан көп. Биздин мына без вложения иштеп, анан кийин ал ушул жылдын февраль айынан баштап ай сайын без вложения курсун уюштуруп келебиз. Курс боюнча кыскача айтып кетейин. Ошол без вложения курстун ичинде 100% акча чыккан сайттар үйрөтүлөт да. Ал жерге кечиресиздер, сиздерде казино эмеспи? Иргелип анан кийин ошол курска кирген жалаң сайттар, платформалар акчасы чыга тургандар гана ошол курстун ичинде камтылган. Ал курста 15 күн бою сиздерге жанагындай сабактар өтүлөт, үйрөтүлөт да. Анан бул жерде сөздү бөлүп ким Кыяз деген эже чыкты, микрофонуңузду өчүрүп койдум эле. Бизде казино эмес. Тилекке каршы казино эмес, казино менен занимать этпейбиз. Негизи азыр казино деген болуп Казино боюнча Адим Вин деген сайттар чыгып, анан мынча сом акча салсаңыз ошону мынча көбөйтөбүз деп азыр казино деген аябай жайылып кетти. Бирок казино бизде казинодо без вложения иштегенге болбойт. Ал жака акча салыш керек. Биздики казино эмес. Кандайсыңар? Мен сурай берсем болобу? Бере бериңиз. Жакшы, келиңиз бериңиз. Неме азыр могу Криптон деген сайт бар го? Бот. Ошол менен иштеп көргөнсүңөрбү? Криптон деген. Көргөн эмеспиз. Ошол. Көргөн эмессиңерби? Ошону сурайын дегем да. Эгерде акчаңыз чыкса иштеп көрмөкпүз, значит чыкпайт. Ошо реферал катташ керек окшойт да. 150 рубль сал деп жүрөт да, анан эгер чыга турган болсо салсамбы деп, анан бирок ойлодум да, ошо реферал көп керек го депчи. Сумма аябай көп сумма да болуп кетти да, азыр 200 бирдеке рубльга жетти. Анда чыкпайт. Бүт көп сайттарды айтышат. Биз кирген эмеспиз, изилдеп туруп акчасы чыккан сайттарга убактыбызды бөлөбүз да. Анан көп жаңы киргендер ошондой баягы акчам көбөйүп кетти, 150 сом салсам ушу 20 миңди чыгарып алат экем деп 150
20 000 чыгарып бериш үчүн эч бир сайт 150 сом сурабайт да. 150 рубль сурабайт. Ошентип ите албайт да. Калп эле турбай калганда ошо Мошеннический сайттер го эже. Кандайсыңар кыздар? Мен да суроо берип алайынбы? Жана Озон деп атпайбы? Озон деп ошого кирип рекламалашат экен да товарларгачы. Ошону кандай айтып бере аласыңар? Анда мындай аякта деле безвложение экен да. Аяка кирдим дагы ошо ар бир товарга реклама басканым үчүн 50 рубльдан төлөйт экен да. Ошол 70 миңге жеткенде ошо вывод кыларда эле эме болуп калды да, ошого келгенде чыгара албай калдым. Озон деген сайтта биз иштеп көрбөптүрбүз эже. Тем более 70 миң болуп кетсе чыгарыш кыйын го. Ар бирине крупный төлөп берсе, Негизи ошол чынбы? Ошо чын жардамга болсо иштемейбиз да. Азыр эле тарих айтып кетти го, крупный төлөгөндөр акчаларын чыгарып бербейт. Алар өздөрүнүн жанагы заданиясын артка турат дагы, акчасын чыгарып бербейт. Эми силерге ошо катталыш үчүн кандай кылыш керек? Мен деле ушундай криптовалюталарга кирип, анан монтип Binance жана Payer киргенде дагы ошо дальше жолдорун билбей эле ошо чыгара албай калгам да. Аяктан деле акча топтолгон. Бизде без вложения курсу бар. 1 август старт алат. Ал курста 15 күн бою сиздерге күнүнө сабактар өтүлөт. Бир жумада бир жолу эмес, күнүнө 1-күндөн 5-күнгө чейин күнүнө сабактар өтүлөт 15 күн бою. Күнүнө 1-2 сааттан сабак өтүлөт. Андан сырткары кайтарым байланыш берилип, сиздердин биз берген билимди толук өздөштүрүп, үйрөнүп кетишиңиздер үчүн биз бүткүл күч аракетибизди жумшайбыз да. Анан ал жерде биздин без вложения курсубузда сөзсүз түрдө келген адамдар акча таап иштеп кете алат. Бул курстагы сайттар убактылуу сайттар эмес. 10 жыл, 12 жылдан бери төлөп келе жаткан сайттар дагы бар ичинде. Ишенимдүү сайттар ичиндечи жалаң акчасы чыккан гана сайттарды үйрөтөбүз. Андан сырткары бизде хайп проект деп коет. Хайп проект дегенде оңуңуздар хайп проект болгондо мындай болот да. Мисалы, алар кыска мөөнөткө гана жашашат. Ошол компания бизге бонус берет, бонустук акчаларды берет. Анан бир шартты коет. Биз ошол бонустук акча менен ал шартын аткарабыз дагы. Биз жаныбыздан акча кетирбейбиз. Ошол өздөрү берген эле акчаны шартын аткарып туруп, ошол акчаны кайра иштетип туруп чыгарып кетсек болот да. Бул чыгарып кеткенде да крупный чыгарып кетебиз да. Минимум дегенде $1-2, $5, $20, $30, $50 чейин чыгарып тапкан учурлар болот. Буга мисал, былтыр эле ошондой хайпой проект чыгып, биздин бир окуучубуз $2000 иштеди да. Аракет аябай күчтүү болду. $2000 иштеген. Бул мактанарлык эң көп тапкан акчасы. Андан сырткары көптөгөн окуучуларыбыз, мисалы, студенттерибиз дейинчи, көп эле акчалар чыгып келе жатат. Ушул курсту окуган ар бир студенттерибиз 15 күндөн кийин четте калып кетишпейт да. Все, коштошобуз, жашалгыла деп сертификат тапшырып кетирбейбиз биз. Биз ошону дальше улантсын, дальше ошол бойдон түшүнүксүз баягы суроолору болсо түшүнүксүз калып кетпесин деген максатта бүтүрүүчүлөр клубун уюштурганбыз. Только без вложения курсун окуп бүтүргөндөр ошо бүтүрүүчүлөр клубуна кошулат и ал жакта обсуждение болот. Түшүнбөгөн суроолор берилет, жооп берилет. Мисалы, мына августта окугандар киришсе, кийин сентябрда окугандарга уже күнүнө сабак өтөбүз да, августта окугандар бүтүрүүчүлөр клубуна кошулат дагы, ал жака сабак өтүлбөй калат да. Бирок ал жака сентябрь болобу, декабрь болобу, жаңы сабактар чыкса, жаңы иштер чыкса, жөнөтүлүп турат. Бул акысыз, ал жака кирүү акысыз. Болгону без вложения курсун гана акция менен азыр сатып алсаңыздар болот. 1 августта башталат. Анан бул бизде 2 тариф бар.
бизде мына ушул айда гана уюштуруп жатабыз. Өзүм жана өзүм тарифи бар. Өзүм тарифинде кайтарым байланыш жок. Болгону видео сабактарды, ссылкаларды бүт баардыгын даяр инструкцияны сатып аласыздар. Өзүңүздөр окуп, өз алдынча үйрөнүп, өз алдынча иштеп кетсеңиздер болот. Бунун баасы арзаныраак болот. Ал эми биз менен окуй турган болсоңуздар, ошол 15 күн бою күнүнө окутабыз. Андан кийин бүтүрүүчүлөр клубуна кошобуз и кайтарым байланыш болот да. Курстун баасы боюнча айта турган болсом, курстун баасы 2000 сом, болгону 2000 сом. 2000 сомду курс учурунда деле актап койсоңуздар болот иштеп. Жана айтып кеткендей эле, бул курстун ичиндеги сайттар 5-6, кеминде 12 жылдан бери төлөп келе жаткан сайттар бар да ичиндечи. Дальше дагы сиздин жана бир үйрөнүп алып эле дальше күнүнө акча таба берсеңиздер болот бул сайттардан. Мындай эртең эле бүтүп кала турган кыска сайттарды үйрөтпөйбүз. Курстун баасы 2000 сом, бирок бүгүн сиздерге скидка кылып берейин деп жатабыз. Бүгүн гана жетишкендерге 1800 сом деп чечтик. Анан өзүм тарифи болгону 800 сом. Өз алдынча тарифи. Ал эми биз менен окуйм десеңиздер 1800 сом. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Түшүнүктүү. Ошондо силер канча сайт менен иштейсиңер? Бизде сайттар көп. Биз 10 сайт деп эле мындай тегеректеп койгон эмеспиз. Бизде даяр сайттардан тышкары хайповый проекттер да кошумча үйрөтүлөт да. Обновление болуп турат дайыма. Без вложения сайт чыкса, ошо сайттын кайрадан видеолорун баардык группаларга жөнөтүлөт да. Мисалы үчүн кече сайт чыкты, бир сайттар жаңыланып, ошо сайттар баардык февралдан баштап окугандардын баардыгынын группасына жөнөтүлүп чыкты. Кайтарым байланыш бир группада, бүтүрүүчүлөр группасы бар да, ошол жакта болот. Мисалы үчүн февралда окугандар деле азыркыга чейин бизден кайтарым байланыш алып келе жатат. Анан бунда айырдроптор дагы үйрөтүлөбү? Жок, айрдроптордуку бөлөк. Айрдроптун платформасы бөлөк, ал только Telegram жабык каналда күнүнө айрдроптор жөнөтүлөт ал жака. Жумасына бир жолу сабак болот. Бул ушул курста ошол айрдроптор үйрөтүлөбү, айрдроп? Без вложения курсу бөлөк, айрдроптор бөлөк. Кандай разницасы бар экенин? Мисалы, без вложения курсунда сиздер задание аткарасыздар и аткарган заданияңыздарга сразу төлөп берет. Минималкага жеткенде уже чыгарып кетсеңиздер болот да. Айрдроптордо болсо бекер криптовалюта таратат, биринчи шарттарын коет, аткарабыз, текшерүү убактысы болот. Ошол текшерүү убактысы бүткөндөн кийин кошелегибизга келип түшөт да. Келип түшкөндө, мисалы биржага листинг боло элек болсо, анда ошол кошелегибизде кармап турабыз. Листинг болсо, андан кийин биржага сатабыз да. Бул жерде айырмачылыгы айрдроптордон сразу акча түшүп эле чыгарып кетпейсиздер, күтөсүздөр. Жашка чектөө бар да бул жерде. Сразу эле акчаңыздарды чыгарып кетесиздер. Кандай? Жашка чектөө барбы бул жерде? Канча жаштан канча жашка чейин үйрөтөсүздөр? Жаш өзгөчөлүккө карабайт. Жаш өзгөчөлүккө карабайт. Бизде даже 6-7 класстан окуучулардан тартып 60 жашка чейинки пенсионеркалар окушат, иштешет. Курс бүткүчө канча сабак өтүлөт? Без вложения курсундагы? Ооба. Канча сабак өтүлөт дейсизби, канча тема өтүлөт дегениңизби? Канча сабак? То есть кандай канча сабак?
мисалы 10, күнүгө 15 ар түрдүү сайттар үйрөтүлөт. Мисалы үчүн бир күнү бир сайт үйрөтүлсө, эртеси күнү башка сайт. Ошондо 15 күндө 15 сайт үйрөтүлөт. Ошонун ичинен тандап алып, өзүңүздөргө түшүнүп кеткен сайт менен иштеп кетсеңиздер болот. Же болбосо Бул баары менен ошондо иштесеңиздер болот. ВК деген Салам алейкум. Сиздер баягы мурунку видеодо акча чыгарышты үйрөтөм дедиңиздер эле да, ошол жөнүндө тема болбойт атат да, жанатан бери угуп келдим. Ошону бир түшүндүрүп коюңуздарчы, ояктан баягы Faucet Pay беле, ошо Faucet Pay. Не ошодон, короче, акча чыгарышты үйрөтөм кийинки видеодо же кийинки сабакта дегенсизби видеоңузда. Ошо жөнүндө эч эле болбой атат да, ошону айтып койсоңуздар жакшы болот эле. Мен ойлодум эле видео неме бир обращение болот деп же видео урок болот деп. Болбой атат го. Faucet Pay'denби же берки криптовалюта неме сайттарданбы, крандардан? Валютадан да. Ошо кошелкко котороткен. Келиңиздер, суроого жооп берели, анан башынан башка суроо бересиздер, Бул жерде Курска азыр ошондо окууну августтун 1-ине чейин кабыл аласыздарбы? Чек жөнөтөбүз да. ооба. Ошол акча Акыркы бөлөтү канча? Кайсы саат? неме 1-август саат 12ге чейин. Күндүзгө нет, я? Без вложений Ооба, сайтыда күндүзгө чейин. күнүгө канча сом тапсаң болот? Күнүнө канча сом тапсаңыз болот. Бул кайсы сайтта иштеп атасыз, кандай баягы төлөм кылып аткан заданияны аткарып атасыз, ошого байланыштуу болот да. Сиз мисалы крупный заданияларды аткарышыңыз мүмкүн, туурабы? Же майда заданияларды. Сиздерге угулбай атабы бул жооп берип атканы? Күнүгө 500 сом тапсаң болобу? Тапсаңыз болот. Жана мен айтып кеткендей эле план койсоңуз, планыңызга жетем деп аракет кылып тапсаңыз болот. Барган сайын жогорулатасыз. Өзүңүздөрдү мындай сильно мындай кыйнабай, башында билбегендер секин-секинден баштап анан баарын билгенде уже колдор өзү эле, көздөрдү эле көнүп, колдорду эле көнүп, сразу заданияларды аткара баштайт да, акчаларды бат эле топтоп коет. Ошондой деңгээлге жетиш үчүн бир аз билим алышыңыздар керек. Кыздар айтып койгоч, кандай заданиялар керек көбүнчө? Биз ар түрдүү сайттарды үйрөтөбүз. Ошол сайттардан өзүңүз тандап жакканын иштейсиз. Кааласаңыз бирөөнү, кааласаңыз үчөөнү, кааласаңыз ошол 15 сайттын баарында иштесеңиз болот. Бул баягы ВК сервинг деген сайттар барбы? Ошондой сайттар үйрөтүлөбү? Ошондон кантип акча иштеш керек? Сайттын программасына ВК сервинг дагы катылган, бирок башка сайттар дагы бар. Бир эле сайтка чектелген эмеспиз. Менде суроода Түшүнүп коесузбу? Бер күтүп турат. Бул жакта дагы бирөөнүн суроосуна жооп бере элекпиз, төрт туруңуздар. Медианын Жасмина, төрт туруңуздар. Жана Faucet Pay'ден акча чыгаруу боюнча бул курста толугу менен окутуу үйрөтүлөт. Жеңил чыгаруу жолу бар. Мисалы биз азыр мындай деп айтып койсок, аны түшүнбөй каласыздар. Себеби ал жакта түшүндүрө турган бир чоң тема да, акча чыгаруу түшүндүрө турган чоң тема. Ал жерде көңүл бура турган нерселер көп болот. Ошону биз жалпак тилде түшүндүрүп үйрөтөбүз. Аны бир видео менен түшүндүрүп бере албайбыз сизге. Күнүгө канча минуттан сабак болот? 1-2 саат болот, максимум 2 саат болот. Меди деген айым, келиңиз сурооңузду бериңиз. Ошо неме российский кошелёкторду Кыргызстандын немелерине чыгса болобу? Карталарына Payr'дын болот. Киви Аны чыгарып кетүү жолдору бар, үйрөтөбүз. Заматта сомго айландыра аласыз. Payr'де акчаны. Мен өткөндө Киви кошелёк эметип эч эме кыла албай койдум да, регистрация кылыш керек деп. Сложный болуп калыптыр ошого. Бизде ошол эми биз заработокторду иштеп аткандан кийин сөзсүз түрдө тиешелүү кошелёктор үйрөтүлөт. Сөзсүз түрдө үйрөтүлөт ал нерселер. Биринчи күнкү тема нөлдөн келгендер үчүн дагы аябай жакшы да, себеби email дегенди дагы ошо кошелёктор менен кантип
иштегенди билбегендер бар. Ошонун баардыгы биринчи күндөн баштап фундамент түзүлүп үйрөтүлө баштайт. Кошелектор, email, кантип настройкалайт, баардыгы Сабактар үйрөтүлөт. YouTube'да Сабактардын өзгөчөлүгү практика жүзүндө болот сабактар. Баягы сүйлөп бүтүрүп YouTube'да отурган төлөө сабактар. Жок, Telegram жабык каналда болот. Баардыгы практика жүзүндө болот. Кийин кайра кайталап көрө аласыңбы кийин? Кайталап көрсөңүздөр болот. Сабактардагы сабак болот го, ушундай сабактардагы сакталат. Кыскача видео сабактарда сакталып жөнөтүлөт. Аны каалаганча көрсөңүздөр болот. Мына жерде Жасмина деген менин суроом бар эле деп атты эле. Келиңиз, сурооңузду бериңиз. Мындай да, адам бардык эле адам баягы соображениясы жакшы иштегендер сразу эле алып кетет да, бул мына онлайн заработоктучу. Ооба. Бардык маселе бир гана акча чыгарышка келип токтолот да. Ошол мисалы мына силер айтып аткан биткоин бир нерсе, Binance дегендерди айтасыздар го, кошелектордо. Payer дегендерчи. Ошолордон бүт баарын кандай чыгарат, кандай регистрация болот, бүт баарын үйрөтөсүздөрбү? Кошелектордо. Бул жерде без вложения курсунда Binance биржасы үйрөтүлбөйт. Ал Binance биржасы өзүнчө бир чоң тема. Ал боюнча биздин башка практикумубуз бар Binance боюнчачы. Бирок мына без вложениянын өзүнө тиешелүү кошелектору бар. Биз ошолорду үйрөтөбүз. Ошолордон кантип сом кылып алабыз иштеген акчабызды. Ошол үйрөтүлөт. Анан Binanceга аттап үйрөтпөйбүз ал нерсени. Binance өзүнчө. Ошондо Binance кошелекко чыгарыштын кажети жокпу? Ал башка кошелектордон чыгарабы? Эгер Binance'ты билсеңиз, через Binance чыгарып кетсеңиз болот. Paier'ден эле сом кылып чыгарып кетсеңиздер болот. Сөз Binanceга чыгарыштын кереги жок. Binance'ты колдонбой деле иштесеңиздер болот. Бул жерде басымдуу кошелек ошо Kiwi менен Payer болуш керек, Картага которосуң. Ооба, эң популярдуу кошелектор да. Интернет иштеген адамдардын баардыгынын экөөнүн бирөөсү сөз Kiwi же Payer деле билет да. Башка кошелектор бар экенин дагы билиш керек. Саламатсыздарбы, кечиресиздер. Ушул OTIDO үйрөтөбүз деп атасыздар да. Мисалы доступ канча ограничение жокпу? Мындай мисалы кайтарым байланыш дейбизби? Сурап тургангачы, чтобы мындай түшүнбөгөн жерлерди. Ошол нерсени азыр айтып кеттик го, мына ким Элтузерова эмне дейт? Чачикей айым. Бүтүрүүчүлөр клубу бар бизде. Бүтүрүүчүлөр клубуна кошулуп, Мирежеге ошону түшүндүм мен. Ал жакта өзүнчө группа кошосуз деп атпайсыздарбы? Ошол вот именно ошондо ограничение жокпу деген. Жок, кайтарым байланыш ол жактан берилет. Бизде мисалы февраль айында окугандар до сих пор кайтарым байланыш алып, азыр жүрүшөт. Август болуп атат уже. Мира, Дариха кандайсың? Жолдомо ойнотулду. Ким Акмурал деген сүйлөдү же Бактыгүл дегенде? Мен сүйлөдүм. Мира, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Жакшы. Сүйлөп бериңиз. Мен майда Угулбай калды. Мен суроо берсем болобу? Бериңиз. Эгер мындай одоно суроо болсо, алдын ала кечирим сурайм. Азыр сиздер айтып атпайсыздарбы, 15 криптовалютанын түрүн окутабыз, сайтты деп, 15 сайтты. Өзүңүздөр ошо 15 сайтка кантип кирет, кантип акча чыгарат, баардыгын мындай билесиздер да. Ооба. Эмне себептен тынч эле ошо өзүңүздөр ошо сайтта эле өзүңүздөр үчүн эле отуруп акча таап отурбастан бизге окшогон ученицаларды алып, ар бирине убакыт кетирип, убакыт бөлүп, мындайча айтканда өзүңүздөрдү неге кыйнайсыздар деген да. Сиздин сурооңузду түшүндүм. Рахмат, жакшы суроо болду. Биздин мындай дагы бир максатыбыз бар. Бул Дариха өзү журналистика болсо, мен өзүм мугалиммин да. Биздин дагы бир максатыбыз ушу баягы адамдарга жардам берүү да. Ошол максатыбыздын бири ушул. Онлайн тармагында баягы колунда жокторго же болбосо кошумча иштегиси келгендерге жардам берүү максатында ушундай курс уюштуруп чыкканбыз. Артыбыздан да бир нерсе калыш керек да турабы бул жашоодо? Артыбыздан дагы бирөөгө эмгегибизди бөлүшкөн жакшы да. Алла ыраазы болсун. Андан сырткары эмеден дагы болуш керек, поделить эткен досторунан тоже түшсө керек,
Поделиться эткен достордон укмуш эле түшпөйт азыркы учурда, тем более андай деле реферальный только реферал менен иштебейбиз биз. Рефералга көп деле төлөп бербейт. Анча жанагындай хайповый проекттер болсо эле төлөп бериши мүмкүн, бирок без вложения курсунун ичиндеги сайттардан без реферал иштесе yeter болот. Мирежеке, анан 15 сайт деп атасыздар го, ошол мисалы 15 сайттын хотя бы 5-өсүнөн, например, мындай пример айта кетсеңиз, заданиялар, например, кандай болушу мүмкүн эми? Кандай заданиялар бүтөт эми? Ошол жөнүндө да кичине информация берип коесузбу? Ар кандай болот. Мисалы бир приложенияны скачать этип коесуздар, настройкалап бардыгын туура чики жасап койсоңуздар, ал приложение сиздерге доллар, күнүнө доллар төлөп бере берет да. Бул да эч нерсе иш аракет жасабайсыздар. Дагы бир мисал, дагы бир приложение настройкалап деп атасыз, ошол настройкалаганды да үйрөтөсүздөр да анда, ичинде. Ошол нерсе үйрөтүлөт да бизде, ошол нерсе үйрөтүлөт. Бул жерде сиздер только башын аткарып коесуздар, все, андан кийин эч нерсе кылбасаңыздар деле акча өзүнөн өзү топтоло берет. Кечиресиз, мен сизди буга чейин башка бир эмеден через Инстаграмдан мындай сатып алгам да, баягы Ringap деген система бар эле, билесиз, ошону сиз башында сиз киргизген болушуңуз керек эле YouTube'гачы биринчи жерден болуп. Аны мен недавно эле через Инстаграм аркылуу бирөөдөн мындай сатып алдым да. Сиз айтып атпайсызбы, могу курстарды мисалы азыр окугандан кийин өзүңөр билесиңер, либо сатасыңарбы, эмне кыласыңар дальше депчи. Ошол сыяктуу эле мен сатып алдым да, ошо Ringap дегенди просто эми для интереса колдонуп көрөйүнчү деп, сиз айтмакчы ошо приложение скачать эттим. Ал только эме единица болуп түшөт экен, прямо эме айлантпай эле, эме кылбай эле сразу түшөт экен го. Эгер эсиңизде болсо. Ошодон кызыгып мен сизди через ошол аркылуу таанып калдым да. Азыр ошого дагы азыр бул жакта айтып аткан эме сөздөрүңүзгө дагы мындай ишеничтүү эме кылып атам да. Азыр көрүп атасыз, азыр толуп кетти, мисалы ишенбей турган сайттарда толуп тура, мисалы калп эле алдапчы. Ошолорду айтып атам го, мошеннический сайттар көп. Бирок биздин андай сайттар ошого именно билбейм да, сизге мен негедир мындай ишенип эме кылып атам, мындай толуп чыгат деген ойдо элечи. Ооба, Ringap'та дагы аябай жакшы иштешет биздегилер. Азырчы жумасына тим эле акчаларды чыгарып атат да. Азыр ар бир заданияга 5 рубль, 4 сом, 5 сомдон төлөп берип атат го. Ал заданияны заматта эле аткарасың да. Бирок азыр билбейм, мен же кийинчерээк кирген үчүнбү, что-то мындай кандай десем, азыракта 1 сом либо тыйын ушундай болуп калып атат. Анан заданиядан көп келбей калды, эмнегедирчи. Настройкаларын задание улам келтирип туруш керек экенин, анан анда ичинде темалар бар. Могу жерде бизде курста окугандар барбы? Кайтарым байланыш берип койсоңуздар, азыр алып атасыздарбы? Кайтарым байланыш. Дариха майда окугам. Майда окудуңуз, силерге мен баягы азыркы атында таппай калдым. Кийинки курсуңарда окуп атам баягы. Сиз айтып аткан баягы анда отзыв айта кетпейсизби? Майда окуган болсоңуз, значит, мындай толуп чыгара алдыңызбы? Ошол жөнүндө да кичине айтып койбойсузбу? Ооба, толуп чыгып эле келатат. Аллага шүгүр, кайтарым байланыш болуп атат. Мен акча таап атам. Аллага шүгүр. Мен азыркы курста 3 күн сабак болду. Мен чексизге катыштым эле да, ошонун атында таппай, аирдроп эле. Аирдроп албашка 5 миң. Ошолорго мен сабак учурунда биринчи сабакка катыштым, андан кийин больницада болуп, аяк биякта болуп, кийинкилерге катышпай калдым да. Мына чексизге кошулгам, бирок жума күнү сабак болот, калган күндөрү видео сабактар болуп атат. Ошол чексизде ар жума эле боло береби, кандай болот? Же мына курс бүткөчө эле жума күнү болуп, андан кийинкисин жөн эле группадан. Акмаралже, сиз айтып аткан нерсе бул неме? Airdrop. Азыр биз сиздерге только без вложения боюнча айтып атабыз. Airdrop башка платформа алчы. Жумасына бир жолу сабак өтүлөт. Чексиз болгондо сиз Airdrop'тон чыгып калбайсыз да. Мисалы Airdrop'ко ай сайын же болбосо чексиз түрдө кошула атышпайбы элдер?
ошол Мира, мен могу суроону түшүнбөй калдым да. Мен чексизге кошулгам, бирок ошол постоянно жума күнү сабак болсо ошондо катыша берсек болобу же ооба болот, ооба. ошону билейин дегем. Чексизге 2021 катышкандар дагы кечеги платный 3 күндүк сабагыбызга катыша алышты да. Эртең биз дагы ушундай сабак өтсөк, именно криптовалюта боюнча, airdrop боюнча, сиздер 1 жылдан кийин өтсөк дагы сиздер доступ ала аласыздар да. Бекер катышасыздар. Мира, жанагы пас этпейдегини Пайерге которобузбу? Же пас этпейдин өзүндө эле кандай алма? Анан кийин бул жерде биз миллион таап, элдер айтып ушинтип чакырып атат го, ошо куштарга чуркап барат да элдерчи. Миллион табасыңар, а мен миллионер болуп кеттим, а мен мынтип кеттим депчи. Биз андай дебейбиз. Бул жерде мен сиздерге жана да көрсөтүп кеттим. Майда 5 сом, 3 сом, 5 сом, жанагы 100 сом, 200 рубль ушундай таап атып, жыйынтыгын бир эле Payer кошелектогуну сиздерге көрсөтүп бердим. Айына чейин көрсөтүп бердим, качан түшкөндөрүн. Ошондой жол менен күнүмдүк акчаны тапсаңыздар болот. Мен кече Өкүл апабыз бар Кыргызстанда, ошо Өкүл ападан ошо кафе иштетебиз дейт. Анан сурадым да, идиш жуугандар канча алат, поварлар канча алат десем, идиш жуугандар 300-400 сом алат дейт күнүнө. Эртеден кечке идиш жуат экен да. Анан кийин ошондой алат дейт. Анан деп ошентип ойлоп калдым да, ушудан көрө ушу онлайнга келбейби? Колун кетсе сууга салып 300-400 сомду бияктан деле тапса болот го депчи. Болгону ошол нерсени бияктан тапса болорун эл түшүнбөй атат да, азыр элге жеткизе албай атабыз да. Кыздар, ошо 3 сом табыш үчүн канча убакыт отурушубуз керек? 3 сом табыш үчүн 1 минутта таап кое алам мен 3 сомду. 1 минутага жетпеген убакытта таап кое алам. И ошону сиздерге үйрөтөбүз. Алло, саламатсыздарбы? Сүйлөп бериңиз. Мындай жарышып сүйлөгөндөрдүн микрофонун өчүрүп коюп атабыз. Кайра жандырганда линия бошогондо сүйлөсөңүздөр, бирөө сүйлөп атса эле үстүнөн сүйлөп атасыздар. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык болуп атабыз. Сүйлөй бергиле. Мен бул группага жана эми кирдим да. Бул эфирге кирип кошулуу платныйбы же бесплатныйбы? Бесплатно эле уже өтүлүп эфир аягына чыгайын деп калды. Эфирди сактадык, ушул группага жөнөтөбүз, көрүп алсаңыз болот. Макул. Ошондо бул группадан күнүгө канча акча тапса болот? Анан Kiwi кошелекту дагы ачканга жардам бересиздерби деп ошону сурайын дедим эле. Бул группада уже сабактар айтылып, марафон өтүлүп, түшүндүрүү иштери жүрүп бүттү. Бирок мындай сайттарды үйрөтүп, неме кылып бере албайбыз. Күнүнө сабак өтүп сайттарды үйрөтө албайбыз. Буга чейин шарттарды аткаргандарга үчүн бесплатно ошол сабактын видео инструкцияларын бергенбиз. Кимдер алган болсо куттуктайбыз. Ал эми мындан кийинки кадамдар только биздин безвложение курсубузда башталат. 1 августтан баштап кадимкидей сабактар башталып, ошондон үйрөтүлө баштайт. Бодиде ошол жакта үйрөтүлөт. Ошондо ошол курсубузда бесплатный болот да? Ал курстун баасы 2000 сом болгону бүгүн мына жетишип калгандар үчүн 1800 сомдон скидка кылып жатабыз. Андан сырткары өзүм тарифи бар. Өз алдынча кайтарым байланыш жок окуйм дегендер болсо, болгону 800 сомго сатып алсаңыздар болот. Бул 800 сомдук курс жөнүндө дагы түшүндүрө кетейик. Ал жерде сабактар, биз мурунку өтүлгөн сабактарды беребиз, бирок кайтарым байланыш болбойт. Кайтарым байланыш бизден болбойт. Өз алыңыздарча, мен кыйынмын, мен мындайды көрүп түшүнүп кетем дегендер болсо, ошону сатып алсаңыздар болот. Сатып алып ошондо иштеп тапсак болот ошондо. Ооба, ошону карап деле үйрөнүп алсаңыздар болот. Себеби ал жакта буга чейинки өтүлгөн сабактардын запистерин сатып алсаңыздар болот. Видео инструкция, анан запистерин сатып алсаңыздар болот. Ошондо үйрөтөсүздөр да, жаны өзүбүз үйрөнөбүзбү, кандай болот? Эмнени? Kiwi кошелек, Binance деп кошелектор болот го? Binance үйрөтүлбөйт. Безвложенияга тиешелүү акчаны кантип чыгарып кетүү,
кайсы кошелекторго чыгат, алардын баардыгы үйрөтүлөт. Binance үйрөтүлбөйт бирок. 2000 сомго 15 сайт үргөтөсүздөр, 15 сайт үйрөтөбүз. Андан кийин дагы бизден кайтарым байланыш менен дагы сайттар толукталып турат. Обновление болуп турат, жаңы сайттар жөнөтүлөт. Баягы 399 сомдук эмеңер сабагыңар 1-августтан башталат дегенге анга дагы кайтарым байланыш болобу? Кандай болот? Түшүнбөй калдым да. Саламатчылык 399 сомго любой время катышсаңыздар болот. Ал аирдроп, ал мындай бир числодо башталбайт. Төлөм кылып эле кошуп кетсеңиздер болот ал жака. Атайын видео сабактары бар, баардыгы бар. Күнүнө аирдроптор жөнөтүлүп турат ошол жабык Telegram каналга. Жумасына бир жолу сабак өтүлөт. Бак болот. Кайтарым байланыш бар ал жакта. Рахматчы. Саламатчылык Сүлеймен. Августтан кийин дагы курстар болуп турабы? Мен кийинки курска катышсамбы деп үмүт этем. Азыр шартым болбой атат да. Жумуштан бошобой. Ооба. Августтан кийин болот, кийинки сентябрда болот. Ооба. Биткоин сайты ошо без вложенияда үйрөтүлөбү? Стратегиялар. Стратегия үйрөтүлөт без вложенияда. Миража, анан качан болот дагы неме? Баягы акча чыгаруу боюнча сабактар. Акча чыгаруу боюнча сабак билбейм, бүгүн болбойт. Курстун ичинде болот, курстун ичинде үйрөтүлөт. Кантип акча чыгарыш керек. Бая жооп бердим го, эмне укпай калдыңарбы? Ал бир видео менен, бир сөз менен бүтүп калбайт да. Ал жерде өзүнчө бир чоң тема бар. Чектерге көңүл буруш керек. Адрестерди туура алыш керек. Ал жерден баардыгын конвертация кылыш керек. Кыскасы айтычкелери көп да. Алардын баардыгын жалпак тилде түшүндүрүп, анан кийин түшүнүп алып, акчаңыздарды ошол жол менен оңой, жанагындай комиссиясы аз кылып чыгарып кетсеңиздер болот. Кандай форматта болот деп мындай кызыгуу болуп аткан болуш керек. Мисалы үчүн мен сиздерге өзүмдүн экраным менен бөлүштүм, жана кошелекторго кирип көрсөтүп бердим. Ошондой форматта бизде практикалык жүзүндө болот. Могу жерди басасыздар, бул жерин басканда мындай болот, анан бул жерден буяка которосуздар, бул мындай адрес, бул биткоин адрес, бул мындай сет деп ошонун бүт практика жүзүндө баягы ручкалар менен көрсөтүп түшүндүрүп беребиз. Биздики сүйлөп отурган сабак эмес, биздики практикалык сабак. Практика жүзүндө. Саламатсыңарбы да? Дагы бир суроо берсем болобу? Өткөн айда 1,5 миң деп скидка кылдыңар го, 1700 сомдук. Ошол кайсы сайтыңар эле? Өткөн айда. Өткөн айда курс 1,5 миңге, ушул курс 1,5 миң болгон, барган сайын биз курс кымбаттап атат. 1,5 миңге скидка дагы болобу? Кийинкисинде, кийинки айларда? Жок, болбойт эми, көтөрүлөт, только көтөрүлөт. Адам көбөйсө скидка берсе. Жок, суроо талап аябай көп. Баягындай, кандай десем, баардыгы эле бизде акчага чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү аябай чоң биздин курстачы. Себеби баягынтип блог жүргүзбөйсүздөр, историяга чыкпайсыздар, ар ким өзү эле иштей берсе болот да. Ооба, буга чейин 15 күн мурда эле уже акчаларын салып коюп күтүп атышат 1-августтучу. Ошо акча кичине проблема болуп сала албай калдым эле да. Ошо кийинки айда салайын анда. Кийинки айда катышыңыз энди. Саңыздар эме кайсы карталарды ачып даярдана берсек болот азыр. Мен даярдана берейин жана. Киби дейсиңерби ошолорду, кайсыларды? Биз сабак баштаганда баардыгын өзүбүз аштырабыз. Сабактарды жөнөтүп өзүбүз үйрөтөбүз. Аны даярдап эле коюңуздар. Кандайсыңар кыздар? Эми Binance курсу боюнча маалымат берип койсоңорго. Курсун окуйын дедиз беле?
ооба ошону окусамбы деп ойлоп аткам. Binance боюнча курсту продажа ача элекпиз. Азыр бул курс башталат, бул курсту аяктап алып анан Binance башталат. Себеби бизде бири-биринин үстүнөн эле өтө бергенге болбойт да, биздин курстар баягы практика жүзүүдө болгондуктан бир аз үстүрттөн улам продажа ача албайбыз. Немечи жана биткоинди кандай кылып чогултсак болот? Бесплатный жолу мененби? Ооба, бесплатный жол мененчи, жана монета кылып чогултуп анан коет го. Ооба, ошентип эле чогултуп атабыз биз деле. Биткоиндин эми аябай кыйын, себеби бир биткоиндин ценасы 2 миллиондон ашык сом болот да, бир биткоин. Ошондуктан майда чогултсак болот. Алардын баары ошонучу мисалы биткоин болуп атат да, анан жана коиндары менен жана беркилер бар го. Аттарын Web20 ушундай сыяктууларчы. Башка деле коиндар бар, ошолордун баардыгын бириктирип, конвертация кылып, биткоинге алмаштырып, биткоин түрүндө топтосоңуздар болот. Мен ошентип топтойм. Ошону. Коиндин баардыгы ошондо биткоинге которсо болот, Ооба, болот. Биткоин түрүндө деле же болбосо азыркы жаңы чыгып келе жаткан башка монеталар түрүндө деле топтосоңуздар болот. Именно биткоин түрүндө десеңиз, дагы баардыгын конвертация кылып топтосоңуз болот. Чоң рахмет. Ошону айтканда, мейли беле. Дарига, ошо биткоин топтоп 800 миң аласыңбы сен ошондо? Кайрыктан мага NFT түшкөн. NFT деген сүрөт түрүндөгү коин. Картина түрүндөгү коин. Ошо картина түрүндөгү коинду мен ошо 800 миңге саттым да. Бир коинду. Картина түрүндө түшкөн NFT-ны мен ошого саткам. Бул биткоиндерди бесплатный чогултса да боло береби? Ооба, бесплатно чогултса болот. Бизде деле айтып атпайбызбы? Биз деле ошо үйдө отурган эле силерге окшогон эле айымбыз. Ошондой биткоинду ошондой жолдор менен чогултуп, азыр Кудайга шүгүр. Бир биткоинден ашык акчабыз бар. Биткоинди канча жылда чыгарасыңар аны? Бир жылда чыгарсаңар болобу акчасын? Убакта чыгарып кете берсе болот биткоинди. Биткоин любой биржада сатылат. Мен чыгарам десем азыр. Ошо 800 миңди чыгардыңарбы деген? Ооба, чыгардыңарбы? Ооба. Сонун болуптур. Ошол сонунду аябай майда экен да. Саат сайын басып иштесе болот экен. Неметпей иштесеңиз болот. Мен андайдан тапкан жокмун. Мен NFT түрүндө деп айтып атам. Сиздер аралаштырып атасыздар. NFT таптым, бир эле NFT-ны airdrop'тон чыккан мага. Бир эле NFT airdrop'тон чыккан. Ошону ошончого саттым, бирге калыштырдык. Бир сүрөт картина, картина, коин түрүндө. Конвертацияны үйрөтөсүңөрбү? Ошол августтагы сабакта? Конвертацияны дагы үйрөтөсүңөрбү? Немеде августтагы сабакта дейм. Үйрөтүлөт. Болбой атабы? Же түшүнбөй атасызбы? Эже жакшы связь болбой атат да, сөзүңүз угулуп атат. Же үйрөтүлөт, андайлардын баары конвертациянын баарын үйрөтүшөт. Коркпой эле жазыла берсеңиздер болот. Биз үйрөнүп эле келатабыз. Аллага шүгүр. Нөлдөн баштап үйрөнүп атабыз биз деле кошелектөрдү. Үйрөндүк. Баягы силерде выпускниктериңер бар экен го, ошолор примерно канча сом айлыкка чыгып калышты? Ар кимибиздин ар кандай аракетибизге карап болуп атат эже. Мисалы мен өзүм көбүнчө больницада ар жак бер жакта көп жүргөн үчүн мен бир 5-6 сайттан эле иштеп атам, калганы калып кетет да. Баары менен убактысы болуп иштей алгандар жакшы эле таап атат эже.
мен дагы Аллага шүгүр жакшы почтада таап атам. жөнөтүлүп турат күнүнө тапкан акчалары. Бул жакта айлык эмес, бир айда бир ала турганчы, бул жакта иштедиңизби, сразу эле чыгарып кете берсеңиз болот. Үйдө отурган айымдар болгондуктан баягы 300-400 рубль кылып чыгарып, керегине жаратып, ушинтип баягы канча тапканы белгисиз болуп калып атат да. Бирок өткөндөгү айда канча таптыңыз, канча таап алдыңыз деген суроолор болгондо бир эле сайттан бир эже 10 000 таптым деп айтып аткан. Бир айдабы же бир күндөгү? Бир ай жок, ошо бир эле сайттан да, бир эле сайттан ошо 10 000 таптым деп айтып аткан. Ошо мен бир эле сайтта 15 сайт Airdrop'тордон дагы тапса болобу ошондой акча? Тапса болот, ооба. Airdrop'тордон бир түшкөндө крупный түшөт акча. Мен ошо айтып атам. Анда ошого жазылып окуп турсак болот экен да акчасын эме кылбай, эптеп. Каалаган курсуңуздар да окусоңуздар болот. Азыр сиздер айтып аткан Airdrop'ту канча менен кошула аласыз, канча суммасы канча? Бир айга 399 сом, чексиз түрдө 1000 сом. Жок, жана 399 сомго жазылсак болот экен да. Болот, бирок көңүл буруңуздар мындай да, Airdrop'тон катышасыз, күнүнө 15 раздача катышасыз, бирок ал жактан сразу акча таап чыгып кете албайсыздар. Күтөсүздөр. Бул без вложения сайттарда сразу акчаңыздар чыгат да. Иштейсиздер, сразу чыгарасыздар, минималкага жетип. Ал Airdrop'тордон бир канча мындай убакыт керек, сабырдуулук керек. Анын өзүнүн жанагындай эмне деп коет эле, ордуна, огуна түшүп алсаңыздар, анан кийин уже күнүнө Airdrop'тор түшөт да. Бизде мисалы только Airdrop'тордо иштеген бир университетте мугалим болуп иштейт. Нургүл деген эже. Ошол эже только Airdrop'торго катышат. Кече эле бизге балансын көрсөттү, $750, ошондой финансында турат. Биз билгенден буга чейин жолдошуна машина алып берди, балдарына телефон, ноутбуктарды алып берди. Бир канча ийгиликтерге жетти, только Airdrop'тун аркасынан. Ага берилип, сүңгүп келип кеткен да. Нургүл эженин 6-5 класста кыздарына да үйрөтүп койгон го. Ошолор аркылуу эле баардыгыбызга түштү деп калат го. Ооба. Биздин безложение курсубузга дагы ошол 5-9 класста, 8-9 класста 2 кызы катышып, уже өздөрүнүн каалаган нерсесин алып жейт экен, каалаган нерсесин алып кийинет экен, көрдүңүздөрбү? Ушундай деңгээлге неме кылып койду да, тарбия берип койду. Бекерден бекер эле жүрбөсүн деген максатта ушундай курска жазылтып, үйрөнүп алышты. Эми алар азыр акча таап, каалаган нерсесин аткарып атышат. Ал эме 8-9 класста кыздарга паспорт менен регистрация болобу? Кандай болот? Паспорт керек эмес. Gmail менен эле боло береби? Ооба. Анда 1000 сом менен каталып иштеш керек экен, Airdrop'тон ошол эже айтып калат да группада, кызымкына да түшүптүр, мага да түшүптүр ушул токен, анан буну мынчага саттык, кызымка мынчага саттык деп. Билбейм, башка мисалы үчүн колуңан келген, кайсыга кызыксаң ошону алып кеткен жакшы да. 15 сайттын баардыгына кирип, бирөөсүн түшүнбөй анткенден көрө 15 сайтты баягы күнүгө бир сайт үйрөтүлүп, ошол сайт жөнүндө толук практика жүзүндө көрсөтүлөт да. Ошол убакта өзүңүздөр ошол күнү көрөсүздөр, колуңуздардан келеби, келбейби. Келген сайттын бир 3-4 менен гана алектенип иштесеңиздер болот. Анын баардыгы менен эмес да. Ошо Airdrop'тон примерно канча маалда акча чыгарса болот? Канча убакытта акча чыгарса болот? Мен Airdrop деген эмне деген боюнча айтып берейинчи. Airdrop деген бул абадагы акча дегенди түшүндүрөт да. Анан ал Airdrop'тон биржага чыга элек токендерди алуу жолдо бекер таратат биржага. Ошол токендерди биржага чыгаруу үчүн бир количестводагы адам кармаш керек ошол.
ошол токендерди кармаш керек. Ошон үчүн бекер таратып берет. Канча бир, мисалы үчүн 5 миллион, 50 миллион токен чыкса, ошонун 70%-ин же болбосо 25%-ин элдерге бекер таратат. Ошол убакта шарттарын аткарып алабыз. Ал токен анан кийин бизге таратып бүткөндөн кийин биржа менен келишим түзүп, анан биржага ошол токен чыгат. USDT-га алмаштырса болот. USDT деген доллар. Кадимки доллардын цифровой түрү. Ошо алмаштырса болот. Ошол токен биржага чыкканча күтөбүз. Бизге айтпайт, бул бүгүн бүтөт, эртең чыгат деп айтпайт. Бирок чыкканда крупный акча түшөт. Ал жактан мисалы үчүн күнүгө аирдроптордун баарына катышсаңыздар болот, же болбосо коңуздатан келишинче катышсаңыздар болот. Бирок баарына катышып турсаңыздар баатыраак ийгиликке жетет. Кыздар анан могу 300 сом, 200 сом, 100 сом депчи. Ошол акчалар случайно күйүп кетпейби? Жок болуп кетпейби? Кошелекке түшсө жок болуп кетпейт. Жана сайттардын ичинен деле жок болуп кетпейт, чыгарып алсаңыз болот. Жакшы. Кечиресиз, ошо без вложенияда ошо 15 сайттын эме иштейбиз деп атасыз го. Ошо как минимум болбойт дегенде күнүнө мисалы канча тапса болот эми мындай? Прям постоянно отуруп эмес, мындай бош убактарда кирип эме кылып иштеп кайра үйрөнүп алсаңыз 500 сом, 1000 сомго чейин тапсаңыз болот. 500 сомго чейин тапсаңыз болот. Но airdrop оңойбу же без вложения оңойбу системасы акча чыгаруу жолдору? Үйрөнүп алсаңыз экөө тең эле оңой. Үйрөнүп алган, билгениңиз үчүн билбейм, мага экөө тең эле оңой. Ошо канча маалда үйрөндүңөр аны? Айтып атпайбызбы, бүт кирген убакта вообще жанагы жок болчу. Эч ким үйрөтпөйт болчу. Кийин эле курстар чыкты го. Өзүбүз эле үйрөндүк. Бизге көп убакыт талап кылынды, себеби бизге эч ким үйрөткөн жок да. Бизге түшүнүк деген жок болчу. Ал убакта YouTube'га чыгарганда адамдар аз болчу. Элге эми жетип аткан ал убакта. Табаңа такталабы? Без вложения жумуш дегенде эмне ичинде эмне жумуш аткарабыз эми биз? Жана түшүндүрүп бердик эже. Кечирээк кирип калсаңыз, анан көрүп алсаңыз болот. Бир сер айтып кое аласыңарбы? Без вложения дегенде задание аткарып жана кыласыздар. Же болбосо бир сайтты, же болбосо чалуу аткарып иштейсиздер ушундай. Ар түрдүү. Же жандырып коюп иштейсиздер. Азыр бул сиздердин курсуңарда только без вложения и airdropтор боюнча эле? Бизде курстун түрү көп, криптовалюта боюнча да окутабыз. Азыр без вложенияга жанагы продажа ачып атабыз. Дариха, Мира, силерди мен 3 жыл, 4 жылдан бери билем. Силер өзүңөр ушундай самостоятельно үйрөнүп ушул даражага чыктыңарбы? Көптөн акча тапканыңарды, ошо YouTube'дagi баардык видео тарткан видеоңарды көрүп барам да. Ооба. Ошо YouTube'дан деле көрсөңүздөр болот, бизге өзүңөр канча акча табасыңар дейт. Ошо YouTube'дан теп чыгып туруп эсептеп чыксаңыздар болот. Мына бүгүн кошелегиңизди көбүнчө көрсөтүп кетесиз, бунусунда мынча болчу, бүгүн мынча болуп калыптыр деп. Ошол жактан деле суроо бергендер болот. Анан YouTube'га чыгарабыз, анан түшүнбөй суроо беришет. Анан бул кайсы, бул кантип ачам, бул USDT деген эмне, Kiwi деген эмне, Payeer деген эмне депчи. Анан жанада бир эже суроо берип кетти го. Өзүңүздүн атыңыз YouTube каналыңыздын аты? Мира Жолдошова деп издесеңиз болот. Дариха Асанова деп издесеңиз биздин ошо видеолорубуз чыгат. Рахмат. Баягы без вложения деп дагы жазылганбы YouTube каналыңарда? Жок, антип жазылган эмес.
Макул. Биздин ошо YouTube каналыбыз Мира Жолдошова, Дариха Асанова. Ушинтип жазсаңыздар чыгат. Бир үзүлүп атырым. Сага окшоп. Ке колдорду жубайлы. Бас колуңду чыгып. Орун жууп атканда, идиш жууп атканыңыздарда микрофонуңуздарды өчүрүп койсоңуздар бул жака угулуп атат. Дагы суроолор болсо берсеңиздер болот, линия бош. Күтүп атабыз, суроо бериңиздер. Ошо 31-ине чейин 2000 сомду төлөп бүтүш керекпи? 1-августка гана катыш. Ооба, 1-августта уже сабак башталат да. Telegram жабык каналда болот. WhatsApp'тен группа ачылат кайтарым байланыш үчүн. Биз ошолорго Бизде кичине зарплатабыз 1-2-сине түшүп калат эле, ошого 1-2си төлөп үлгүрүп кошулуп калса болобу деп сураганым. Ооба, кошулсаңыздар болот, ооба. Макулураак. Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен. Курсту сатып алам десе, бизге личкабызга кайрылсаңыздар болот. Ушул жерде биздин шапка профилинде биздин данныйларыбыз турат. Анан бул жака дагы WhatsApp'ты да таштап коебуз. Бизге чыгып консультация алсаңыздар болот өз алдынча. Бул жакта суроо бере албайм деп уялып жаткандар болсо, бере албай жаткандар болсо. Рахмат. Могул аэродроп деген барго? Эже аэродроп курс бир айлыгы 1000 сомбу же 399бу? Ошону жакшы маани бербептирмин да. Бир айлыгы 399 сом. Бир айдан өтүп уже өчүрүлөсүңөр да ал жактанчы. Өчүрүлүп кетпейин десеңер, анда 1000 сом менен чексиз түрдө калсаңар болот. Старт качан ошондо курска? Уже набор ачылган беле? Аэродропкобу? Аэродропко төлөм кылып эле кирип кетсеңер болот, ал жака любой время кире берсеңер болот. Болуп турганда чоң рахмат, байланышабыз. Негизичи аэродроп боюнча аэродроп курс ачылды, келгиле деп астык без вложенияны сурашат. Без вложенияны ачып, ушуга суроо талап көп болду десе, кайра аэродропту сурашат. Ооба. Binance бүткөндө Binance'ты сурашат десең. Биз эми кызыгып түшүнүп атабыз да. Мурда мен дагы 1-2 жылдан бери көрөм, анча кызыкпайт элем. Эми кичине Уже замандын талабы ушул нерсени алып келатпайбы? Бара-бара жайылып атат. Мен ишенбейт элем да, мурда 2 жыл алдын андайга. Ооба. Ишенбегендер до сих пор ишенбей жүрөт, ишенгендер монтип сонун акчаларды таап атабыз, Кудайга шүгүр. Бир группада отуруп 2019 бир группада отурат элек, анан ошондо ишенбей чыгып кеткендер азыр. Силер ошондо силер менен бир группада отурган элем, ошондо чыгып таштап коюпмун. Азыр ушундай силердин деңгээлиңерге жетип калмак экеним деп өкүнүп калгандар көп болот. Ооба. Көбү таштап койгон анча жылдар. Ооба, эми сөзсүз келип окуңуздар дебейбиз, өзүңүздөрдүн жанагы калооңуздар, бирок бардыгы аракет кылса акча таап кетерине кепилдик бере алабыз. Себеби бул жактан мен жана да айтып кеттим, эч кандай блог жүргүзбөйсүздөр. Историяга чыгып, история чыгарып, курс сатып антип иштебейсиздер. Ар ким өз алдынча иштеп кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Дагы суроолор болсо бериңиздер. Саламатсыздарбы? Негизи эле баарын үйрөнүш үчүн, например, толукта сиздер менен 1 жыл же андан ашык байланышып турсак болобу? Байланышсаңыздар болот, мисалы бүтүрүүчүлөр клубунда, Дариха? Ооба, бүтүрүүчүлөр клубу бар, бизде ошол жактан суроо берсеңиздер болот. Анан көбү жооп бер деп личкага чыгышат, бирок личкадан жооп бере албайбыз. Себеби
личкадан баардыгына жооп бериш бизге деле кыйын. Ошого бир группа түзүп, ошол жака бүтүрүүчүлөр деп коюп койгонбуз. Ошол жерден ушундай суроом болуп атат деп айтса, биз жооп беребиз же биз жооп бербесек, ал жерде толтура адам отурат, 300дөн ашык. Ошол адамдар жооп бере берет сиздерге. Мындай кыласың, билгендер бар, билбегендер болсо биз жооп беребиз. Ошол жактан кайтарым байланыш сиздерге чексиз болуп турат. Ошо айтып атпайсыз? Февралда биринчи жолу бизде без вложения деген курс ачылды, ушул 2023. Ошодон бери бизден кайтарым байланыш алып келе жатат азыр группадагылар. Мындыгеч Дариха, жана объявлениеңерде 5 группага таратсаңар окууга бекер катышат деген объявление бар эле да. Ошону кандай түшүнсө болот? Аны алышып уже бүттү. Бизден бекер сабактарды алышты, ошонун шартын аткаргандар. Аларды өз алдынча жабык группага кошуп чыктык биз, ошол жакта сабактар сакталган. Жана сакталуу группа, ошол группада видеолор турат го, ошону менен иштеш керекпи? Ссылкалар, а? Ооба. Мен да кошуп койгон экенсиң. Ошолор менен ачып алып көрсөңүз иштесеңиз. Бизде бүгүн кечке связь болбоду да, ремонт болду эмне эле. Бук болуп, анан жана силердин сабагыңардын алдында кирип койдум эле. Ошо жөнүндө сурадым эле. Рахмат. Жооп алдым. Чоң рахмат. Ийгилик. Мира, мен дагы ошол 5 группага жөнөттүм эле, жөнөтүңүз деп личкамга жаздыңыз эле. Жөнөттүм эле, скринларын таштадым. Бирок эч кандай жооп болгон жок да. Же мен туура эмес жасап койдумбу дейм да. Туура эмес аткаргандарга жооп бербедик. Туура эмес аткаргандарга жооп бербедик. Биздин баардык шартты аткарбагандарга да жооп бербедик. Себеби баардыгына жооп бергенге убакыт керек да. Мынтип ачып көрүп туура аткаргандарга ссылка берип чыктык. Туура эмес аткаргандарга ошо жоопсуз эле калып кетти. Себеби жетишпейбиз да, туура түшүнүңүздөр. Ошо шарт аткаргандар Telegram группага кошулду жок? Без вложения, airdrop, анан Binance биржасы тууралуу деген, Жок ой. Андай эмес. Ошол жөнүндө да мен да кечиргем скриншоттон. Бизден кийин ссылкаларды алгандар болду. Бир 200дөй адам алды го дейм. Саламатсыңарбы кыздар? Мен да ошо жана 5 группага деген ссылканы аткардым эле, бирок ал туура аткарылды, туура эмес аткарылды дегениңер кандай? Мен ошо группага кошулдумбу, кошулбадымбы? Ошонун видео сабагын көрүңүздөр. Видео сабагын биз кимге жөнөтүп, ошол закрытый каналга кошсок, ошол жерде видео сабактар жөнөтүлдү. Ошо сабакты көргөнчө угуңуздар. Ошол жерде аябай сонун түшүндүрүп айтып бергенбиз. Уксаңыздар? Көрбөй эле, анан кирип эле карап туруп эле айда эле чыгып кетсеңиздер, анда конечно эч нерсе болбойт. Угуңуздар, самый главный көрүңүздөр. 2-3 жолу. Ошондо жетет. Мен бир сыйра көрдүм, бирок жакшы эле жеткиликтүү эле жөнөтүпсүңөр. Дальше дагы окуйбузбу ошондо? Дальше дагы окуйм дегендер болсо, мына 1-августтан баштап жаңы курс башталып атат. Ошондо 0дон баштап үйрөтүлөт. Азамат, рахмат. Эми түшүндүм. Каалоочулар болсо ошо курска жазылып, 0дон баштап үйрөнүп алсаңыздар болот. Бул сиздердин келечегиңиздер үчүн сонун нерсе. Дайыма акча таап турасыздар бул нерсени үйрөнсөңүздөрчү. Кыздар, ошол сабактарыңар кайсы убакта болуп турат? Мисалы үчүн эртең мененби, кечиндеби, түштөбү дегендей. Саат 2-де болот. Кыргызстан сааты боюнча 2-де болот. Сабактар сакталат, запистер сакталат, уроктор кетет, жөнөтүлөт. Каалаган учурда көрө бересиздер. Кечирээк кылсаңар болбойбу? А то 2-де күндүз элдин баары бош эмес болот да, жумуштары болот, башка жумуштары болот. Кечирээк кылсак, көбүңүздөр чарчап каласыздар да, информацияны жакшы кабыл албай каласыздар, энергияңыздар калбай калат. Ооба. Балдар. Биз кылып келгенбиз да. Азыр ушуга чейин 9-та болот эле сабагыбыз. Баардыгы чарчашып,
жумуштан келип биз берген нерсени мээсине сиңире албайт да. Анан эгерде баягы мен жумушта болуп калам десеңиздер, бизде сабактар сакталат. Сабактар бүт практика сабактар өз алдынча инструкцияларда кыска видеолор кетет. Мындай көргүм келбейт деп зеригип кетем дегендер болсочу, ошолор болсо ошолор сакталат. Эгерде анда да түшүнбөй атсаңыздар, WhatsApp группа болот. Кайтарым байланышка алсаңыздар болот. WhatsApp группага кошулдукпу ошондо биз кыздар? Ал башка платный курстун группасы башка түзүлөт, жаңы түзүлгөн уже. Айтып атпайм, 15-20 күн алдын салып коюп күтүп аткандар бар азыр. Жаткан жоксуң? Эми мындай да, эгерде 8, 9, 5, 6 класстан баштап балдарыңыздар, кыздарыңыздар болсо деле бул нерсени үйрөтүп койсоңуздар аябай жакшы. Анысы деле TikTok'ту көрүп, Instagram'ды көрүп, телефондо отурушат да. Андан көрө өздөрүнө керектүү мына сентябрь келатат, ошого акча тапса болот. Ал жаш балдардын да колунан келет дегенди айткым келип атат да. Эми тарыхка жанагы сабагыңардан көрдүм мен бир сыйра. Чындап эле ошол үйрөнүп анан жасаса болот экен. Эми биз акча чыгарыш жолдорун анан мыналарын үйрөнүп алгандан кийин анан балдарыбызга үйрөтүп койсок болгудай. Жана Ягоди деген чыктыбы? Кимдер кирди? Биз Ягоди дегенге кирип алып, башында кирдик эле, кичинеден 500 сомдон акча төлөп. Азырактан иштедик ошондо. Анан кийин эле жаап салып чыгып кетип калдык го. Ал эмеде рискованный проект да, РСБЖ, ал рискованный проект. Андай проекттер бизде окутулуп үйрөтүлбөйт. Андай проекттер только реклама каналдарында болот. Бирок биз ошол Ягодага мен дагы Дариха дагы катталган эмеспиз. Мына Алла Таала карап турат. Экөөбүздөн катталган эмеспиз да. Бир көргөндө эле түшүнгөнбүз кандай сайт экенинчи. Рахмат. Ооба, канча адамдарды ыйлатып кетти. Эптимиз кийин чоң суммадан акчаларды салышты да, отуруп калышты да. Анан рахмат силерге ушу эл үчүн кызмат кылып атасыңар. Алган акчаңар эми биз чындап эле билим алыш үчүн төлөп эле билим алган жакшы да. Чоң рахмат, ишиңерге ийгилик. Анан Мира, силер үйрөнгөн жоксуңар. Рахмат силерге. Жакшы сөздөрүңүз үчүн. Аракет кылабыз. Эмени сурайын дедим эле, биз пайырдын акчаны өзүбүз кошелегибизге чыгара албай калсак, силер өзүңөр кошелегиңар менен чыгарып бере аласыңарбы? Ошо түшүнбөйм да. Чыгарасыңар, биз аны үйрөтөбүз силерге. Ар ким өзү Чыгарасыңар. үйрөтөбүз. Сом кылып чыгарганды үйрөтөбүз биз курста. Ошол үйрөнгөн боюнча чыгарасыңар. Рахмат чоң. Бак түгүл чоң айыба дейби? Ошо эже жанатан бери личкама жазып атасыз, сурооңузду бериңиз эми. Кеч кыздар, кандайсыңар? Мира, Дариха, этоңар жакшы? Келиңиз, өзүңүз кандайсыз? Жакшы, мен ушул Мира менен Дариханын сабагын немесин калтырбай эле окуп келдим, Кудайга шүгүр. Карантин убагында таанышканбыз Мира менен. Сабактарын мисалы Pair, азыр Kiwi кошелек, анан Binance, Кудайга шүгүр үйрөнүп калдым. Өнүмдүк акча чыгарганга окуп, мындай жол-жобосу менен алып кетсеңиздер аябай сонун болот. Азыр без вложения дейт, без вложенияда мисалы мен дагы бир-эки таанышым бар, баягы ссылканы таштаганда айтсаң, мелочь экен дейт, бирок ошол кичине копейктен чогулат да. Криптовалютада ошол кичинеден чогултканга ошого сабырдуулук керек экен деп койдум. Кудайга шүгүр, азыр кече бир сайттан чыгардым мен дагы $18,5. Без вложения иштесеңиздер аябай сонун. Ооба, зато риск жок бул жактан. Жүрөгүңүздөр сыгылып, эме болбойсуздар да. Ооба, акча салып, чыгара албай калдым демей жок.
Алло, Ооба. мен сурап болобу? Давление көтөрүлмөй жок да. Давление болуп кыжалат болбойсуздар. Мен сурап берейин дегем да. М. Баягы трейдер менен бул сиздердин жанагылардын айырмасы барбы? Трейдер деген сайт бар го. Брокерский Трейдерге депозит деген. Трейдер стойда сиздер бекер акча ал жака акча салып анан акча табасыздар. Биз без вложения деп атабыз. Айырмасы ошол. Жанагы Фере биткоин бар го. Стратегияны үйрөтөт деген. Ошодо утулуу да барбы же только эле утуу болобу? Жол-жобосун туура атпасаңыздар, жанагы утуп эле иштесеңиздер болот. Биткоин топтосоңуздар болот. Ада какой-то суммада биткоин болуш керекпи ичинде? Стратегиясын ойнош үчүн? Үйрөтөбүз. Binance'га аны эмес канча курсту акчасы Binance, например, үйрөнсө? Binance'га продажа ачылып элек, билбейм канча болот акчасы. Продажа ачылганда билинет да. Үйрөнүп аткандар барбы сиздерде? Калп айтпастан 2000ден ашык адамдарды окутуп чыгардык. Бардык Мен окудум ошол Binance'ты. Азыр мына эже сурап атат. Мен окудум Binance'ты, Кудайга шүгүр азыр эми банк эл картка кадимкидей акча чыгарып, кайра акча салганды уже үйрөнүп. Ооба, сабактар кандай болот ошону да айта кетсеңиз. Сабактар аябай сонун болот, бирок сабакты көбүнчө эрте менен кылган аябай жакшы. Мен окуган убакта саат 5:30-6-да окудук а. Эрте мененки эми жакшы да. Жакшы үйрөнөсүздөр. Эрте менен мисалы жумуштарга кеткичекти. Ошо 5:30-да башталат. Болот эле сабак мурун, ооба. Биринчи сабак. Саат 5-дабы. 6-да башталат эле сабак, ооба, мурун. Эрте мененки 6-да окуп жүрдүк. Эрте менен 6-да да кылып көрдүк да, анда да укташып калып турбайт экен да адамдар. Ооба, кээкелер ночной сменада иштейт да, ошон үчүн жетишпесе керек да. Эми билбейм, негизи адамдар ошо дисциплинага түшө алышпайт да, убактысы болсо да тургузу келбейт да. Эми адамды өзүнө